Саламатсыздарбы урматтуу достор, бүгүн биз Адахан Мадмаров буга чейин эмне иш кылды дегендерге 8 факт менен жооп беребиз. Биринчи факт. Адахан Мадмаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрага орун басар болуп иштеп турган убакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түрк кеңешинде демилгелеп аны өткөрдү. Азыр брендке айланып Кыргызстанды көчмөндөр маданиятынын борбору катары таанышууда. Бирок көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ошол убактагы чоң чиновниктер каршы чыгып, Мадмаровго эмне бизде кайдагы бир жапайы оюндар менен бүт дүйнөгө уят кылгыңыз келип жатабы деп катуу сынга алышып оюнду өткөрүүгө тоскоолдук кылышкан. Экинчи факт. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган убакта Кыргыз Республикасынын диний ишмерлерин, муфтият, казият жана башка кызматкерлерди арабтын, Пакистандын кийимдерин эмес, кыргыздын улуттук кийимдерин кийсеңер деп милдеттендирилген. Ага чейин дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасы жок эле. Үчүнчү факт. Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча вице-премьер-министри болуп турган убакта мектептерде акча чогултуу маселесин жокко чыгарган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер ысык тамак уюштуруу сунушун киргизген. Окуу методикалары жыл сайын жаңыланып турган. Ошондой эле жаңы төрөлгөн наристе 5 жашка чыкканга чейин эмдөнүү мамлекеттин эсебинен бекер алуусуна шарт түзгөн. Жашы 74-төн жогору болгон пенсионерлер дагы мамлекеттин эсебинен дарылануусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Төртүнчү факт. Алейкум кыргыз элим, калай калың журтум. Мен сиздер менен ой пикиримди бөлүшүп кетким келет. Жана Адахан Кенсанбаевичке арнаган көркөм окууларымды арнап кетсем. Азыркы моментте, азыркы кезде мисалга алып кетсем, айрыкча Бекназаров аябай ичи күйдүрүк кылып, сиз Адахан Кенсанбаевичке кара көө жаап жатасыз. Кичине Кудайдан корксоңуздар боло. Калган элдер дагы кара көө жапкандан корксоңуздар боло. Себеби ал биздин Кыргызстандагы тоолор менен жерлер каркыран айтасыздар дайыма. Ал деген алмашуулар болгон. Ошон үчүн сиздерге айтып кетсем, ыр түрүндө, көркөм окуу түрүндө Бекназаров сизге жооп. Каркыраны сатты деп, көбүр шыбыр кетти кеп. Адаханды каралайт, душмандары жанын жеп. Мейли айтсын, аныктап, тактап туруп тастыктап. Бир айтса каркыра, бир айтат чек ара. Жайгашканын кай жерде биле албай убара. Кыргызымда айтат кеп, ак ыйлет сынбайт деп. Көңүлүңдө ыйманыңды кирдетпе, акча менен кымкап кеп. Кыргыз жерин менчигиңдей сактаңар. Алтынына кол матырып жаткандар. Адаханга кара көп шыбашып, каралоого алектенип жаткандар. Кыргызымдын нартуулугун сактабай, шылтоо таап мыйзам бузуп аткандар. Корккулачы Кудайымдын каарынан, күйбөсүнчү тозоктогу отуңар. Жок дегенде Кудайымдын мыйзамын Алла үчүн бузбай таза сактаңар. Берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл кымбат жерден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл кымбат жерден.